Казарман командасы Нурбеков, Руслан. Казарман командасы быйыл кандай келдиңер, кандай дем менен, кандай күч менен Казарман бир катуу кеттиңер эле. Анан кийин бир толкуп барып кайра токтоп калдыңарбы? Казарман командасы жакшы келдик быйыл, Кудай буйрса. Жакшы оюн кылабыз деп аракет кылып атабыз. Ошене 15-20 мың болуп калды келгенибизге. Аракет кылып, ушу общий балдар сбор өтүп аткан убагыбыз азыр. 2 жолу тренировка чаптык. Ошо үчүнчүсүнө оюнга деле дайынданып атабыз. Биринчи лигада чемпион болдуңар, э? Экинчи лигада. Экинчи лигада чемпион болдуңар. Анан бирге чыктыңар. Бирге чыккан жокпуз, бизди түз эле ышыга чыгарыйды. Жогору жакка. Бирге койгон жок бизди. Ышыйда оюн кылабыз, Кудай буйрса. Уши лигада Казарман. Былтыр чаптыңарбы? Былтыр чабышты, балдар. Мен келген эмес элем былтыр. Былтыр келип балдар чабып кетишкен. 31-августка келип чабышты го дейм. Утулуп калды. Утулуп калды. Анан мен быйыл биринчи лигадасыңар. Жок, Уши лигада. Дагы деле ушидасыңар. Дагы деле Ушига калтырып коюшту. Мындай өзүңөр кандай көз караштасыңар ошого эми? Мен билбейм, биз кандай көз караштар. Жакшы эле, оюн болсо жакшы эле оюн болот го деп атабыз. Жактагылар федерация чечкенине карап оюн кылабыз да. Мен биринчи лига жөнүндө эле дейм да. Биринчи лига жакшы болчу. Ушунча силер Казарман жакшы эмгек кылдыңар, мээнет кылдыңар. Тилекке каршы ал баягы экинчи, биринчи лига жогулуп кетти эми. Бирок өзүңөрдүн лигаңарда бир чемпион болуп Казармандыктарды аябай кубандырдыңар окшойт, э? Мындай Казармандагы бир чоң команданын ийгилиги жетишкендиги болупчу. Ошол 2024 9-майда чемпион болгонбуз. Жакшы болгон ал жылы. Быйыл эле жакшы болот го деп аракет кылып атабыз, эми көрөбүз да, Кудайдын айтканын көрөбүз. Биринчи лигада бирок 12 команда бар, э? Биринчи лигада 12, Уши лигада 12 экен. Силер Ушидасыңар. Ушидабыз биз. Мен Казарманды биринчи лиганын чемпиону качан болот деп күтүп жүрүп турдум да. Ушига чыгарып ийген ошондо эле биз. Ошол менен ошол Ошон үчүн баягы Казарман чемпион болуп, Казарман жакшы келе атат, Казарман жакшы жыйынтык көрсөтүп атат деп тилекке каршы ошол былтыр жогорку лига менен эле биринчи лига болуп калды. Булар чемпион болгон үчүн өйдө жакка чыгып кеткен экен да. Ошондой болду да. Быйылкы состав, команда, аргымактар былтыркыга салыштырмалуу мындай жөндүү болду. Себеп дегенде эми Казарман чемпион болуп көп адамдарды аябай ынандырдыңар окшойт. Ыктандырдыңар, шыктандырдыңар, ишендирдиңер. Казарман ошо 2024 чапкан балдардан аз 8-өбүз жүрөбүз бейинде. 4 эле бала бөлөк. Калганы аттардан 6 ат бар го дейм. Калганы жаңы аттар да. Казармандагы мындай акыркы жылдары жакшы өзүңөрдүн райондор аралык, же болбосо айыл өкмөт муундар жакшы өтүп жүрүп окшойт, э? Быйыл жакшы өттү. Былтыр баштаганбыз муундар аралыкты. Былтыр бир оюн кылып эле токтолуп калган. Быйыл 2 оюн өттү. Жакшы өттү. Баягы Маназ атанын 40 чороосу, андан тышкары дагы жоокерлеринде болуп эле жер каптап кетип атасыңар да. Казарманда укмуш ат көбөйүп кетти быйыл. Чындыгында. Поколение аябай жыл кылып туруп эметкен ат укмуш көбөйүп болуп кетти. Бул ушул Казарман чемпион болгондон кийинки эмгек менен мээнеттин жыйынтыгы деп аласак болобу? Ошондой эле болуп калды го дейм. Казарманга жеңиш келгенден кийин эле көп киши да өзгөрүп аталып аракет кылып атышат. Көкбөрүгө болгон кызыгуу көбөйдү, э? Бурдагы салыштырмалуу. Жакшы, ийгилик эми Кудайым буйрса. Быйыл дагы оюн талаасынан көрөбүз. Кудай буйрса.